Assalamu alaikum Кыргыз Жарнама YouTube каналының көрүүчүлөрү. Бүгүнкү бизде сатыктагы кийинки реклама бизде Айтматов районунан Үч Булак айылынан мурдагы Кичи Кировка айылынан там сатыкка чыгууда. Жумабек көчөсү 21 үй. Азыр сиздерге жакыныраак кылып үйдүн тегерек чекесин бардык жагын тартып көрсөтөбүз. Видеого лайк басып, комментарий жазып туруңуздар туугандар. Өзүңүздөр көрүп тургандай, ушул там сатылууда. Тамдын размери болсо 10,5 18 7 комната, ичинде отопление бар. Жана ушундай эле кийинки участоктогу сатылууда. Участокко 25тен 25 2 участок, общий 50 сотик. Азыр сиздерге дагы кийинки участогун дагы тартып көрсөтөбүз. Бул болсо мынакей, бул жагы болсо кийинки экинчи участок 25 сотик. Өзүңүздөр көргөндөй, ушул жактын баардыгы өрүк менен курчалган. Ушул теректердин астында столбалар турат. Ушул жактагы малиналардын баардыгы ушул участоктун ичинде. Ичи толо малина, мынакей өзүңүздөр көргөндөй. Ушул малинаны эле жакшылап карай турган болсоңуздар, 25 сотик малинаны эле жакшылап карасаңыздар, жакшы түшүм алсаңыздар болот. Бул жагында болсо мынакей ушундай бассейн бар экен. Жана бассейндин жанында эле гумус бар экен туугандар. Мынакей сөөлжан гумус. Үйдүн арткы тарабы, арткы көрүнүшү, участоктор ушундай кенен. Азыр сиздерге үйдүн ичин жакшы кылып тартып көрсөтөбүз. Видеого лайк басып, комментарий жазып туруңуздар. Баасын болсо туугандар, келишим баада дейт. Азыр документтерин көрсөтүп сиздерге мындан артык дагы үлүш жер сатылат. Үлүш жерди дагы кошуп сиздерге тартып көрсөтөбүз. Мына бисмилла деп сиздерге азыр үйдүн ичин тартып көрсөтөбүз. Бер ушундай бут кеткич. Ушундай бисмилла. Киргенде эле ушундай коридор туугандар. Үстү пластик болуп жасалган. Оң жактан эле ушундай баштайбыз. Оң жактан баштаганда бул жак топка. Жана ушундай эле бул жагында чакан бир комната бар экен. Склад кылып да пайдалансаңыздар болот. Бул жак болсо кухня. Үйдө отопление бар, үйгө отопление коюлган. Анда эмесе сиздерге кийинки комнатаны тартып көрсөтө беребиз. Топкадан сол жакка киргенде бул жак мынакей ушундай душевой, ичинде унитаз, раковина. Бул жак болсо душевой болуп кетет. Айрстон менен бардык керектүү муктаждык чече турган нерселер бар. Кийинки комната бизде киргенде эле мынакей үйдүн ичине кирип алдык. Бул жак болсо мынакей холл, ушундай чакан холл. Холдон эле сол жагына кирсек, бул жагы детский, чакан детский бир комната. Анда эмесе кийинки комнатаны көрсөтөбүз. Бул жагы дагы чакан комната, ушундай детский. Үстүлөрү ушундай болуп жасалган. Киргенде эле бул жакка кийинки комната бизде чоң эмес, чакан зал. Баарын сиздерге ачык айкын тартып көрсөтөбүз. Үстүлөрү натяжной потолок болуп жасалган. Кийинки комнатага киргенде бул жактагы чоң зал. Натяжной потолок жакшы болуп жасалган. Кызыккандар болсо телефон номерлерин калтырабыз. Видео лайк басып, комментарий жазып туруңуздар туугандар. Өзүңүздөр көргөндөй, мынакей бул жакта баардык документациялар бар. Мынакей. Анан да кошумчалап айтып кете турган нерсе, 3 гектар жердин жанында ушундай жайытка ылайыкташтырылган. Атайын жайыт мал жая турган жерге 90 сотик атайын мамлекеттен документациясы менен баардыгы алынган. Баардыгын документациялары бар. Азыр сиздерге жердин өзүн барып тартып көрсөтөбүз. Өзүңүздөр көргөндөй, бул жактан мынакей Таластан келе турган, бул жакка мынакей Кировкага кете турган жак.
ушул жактан эле түскөндө эле бир 200-250 метрден кийин оң жак бетте тамды көрө аласыздар. Туугандар, буйруза мынакей үлүш жерге дагы келип калдык. Мынакей өзүңүздөр көрүп тургандар, мынакей ушул кара болуп турган жердин баардыгы ушул жагы сатылат. Мынакей бул жагы, анан бул жагы баардыгы 3 гектар. Мынакей ушул жерден баштап мынакей мындайынан кетет. Суу жагынан эч кандай проблема болбойт. Анан ушул жерде дагы 90 сотик атайын өзүнчө чийдирип алган жер бар. 90 сотик ушул жер жайыт жери, документальный баардыгы бүтүрүлгөн. Суу жагынан эч кандай проблема болбойт. Мынакей өзүңүздөр көргөндөй. Нар жакка дагы суу сактагычка дагы жетпейт. Аяктан эч кыжалат болбоңуздар. Бер жакка келе турган болсо, тигил жактагы аварийный судан, аварийный немеден дагы суу сактагычтын үстүнөн ашып кетет. Андан эч кыжалат болбойсуздар. Суудан эч кандай проблема болбойт. Тамдын ичин тышын тартып, жерди дагы тартып бердик. Телефон номерлерин калтырабыз. Видеого лайк басып, комментарий жазып туруңуздар.